20 bölüm. Andan soň tüpsüz tuңguyuktun açkıçı var, koluna çoң çınjır karmagan bir periştenin asmandan düşüp gele jatkanын gördüm. Al bayırkı жылан acıdardı. Başkaça aytkanda ibilişti je şaytandı karmadı da 1000 жылга baylap saldı. 1000 жыл бүткүчө элдерди мындан ары алдаганын токтотуу үчүн аны туңгуюкка таштады да үстүнөн кулпулап мөөр басып салды. Андан кийин ал кыска убакытка эркиндикке чыгышы керек. Анан мен тактыларды көрдүм. Аларда Кудай бийлик кылууга укук бергендер олтурушуптур. Ошондой эле Ыйса тууралуу күбөлүк өтүп, Кудай сөз үчүн баштары алынгандардын жандарын көрдүм. Алар жырткычка же анын эстелигине табынбагандар, жана анын белгисин чекесине же колуна койдурбагандар болчу. Булар кайрадан өмүр сүрүп, Ыйса менен бирге 1000 жыл падышалык кылышты. Калган өлүктөр 1000 жыл бүткүчө кайра тирилишпеди. Бул биринчи тирилүү. Биринчи тирилүүгө катышкандар бактылуу жана ыйык адамдар. Экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт. Алар Кудайдын жана Машаяктын дин кызматкерлери болуп, аны менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышат. 1000 жыл өткөндө шайтан өзүнүн түрмөсүнөн бошотулду да, төгөрөктүн 4 бурчунда жашаган улуттар Гог менен Магогту алдап, согушка чогултуу үчүн жөнөдү. Алардын саны деңиз жээгиндеги кумдай эле. Жерди туурасынан аралап өтүп, Кудайдын сүйүктүү шаарындагы ыйыктардын жамаатын курчап алышты. Бирок көктөн бир от түшүп, аларды жалмады. Анан аларды алдаган Иблис мурда жырткыч менен жалган пайгамбар ыргытылган, күйүп жаткан күкүрт көлгө ыргытылды. Эми алар күнү түнү түбөлүктөн түбөлүккө азап тартышат. Анан мен чоң ак тактыны жана анда олтурган бирөөнү көрдүм. Асман, жер анын алдынан качып, таптакыр жок болушту. Тактынын алдында атактуусу, карапайымы дебей бардык өлгөндөрдүн турганын көрдүм. Китептер ачылуу экен. Дагы бир башка китеп да ачылуу турду. Ал өмүр китеби эле. Өлүктөр китептерде жазылгандай кылган иштерине жараша соттолушту. Деңиз да, өлүм менен о дүйнө да өздөрүндөгү өлүктөрдү чыгарып беришти. Ошондо баары кылган иштерине жараша соттолушту. Анан өлүм менен о дүйнө от көлүнө ыргытылды. От көлү бул экинчи өлүм. Ким өмүр китебинде жазылбаса, от көлүнө ыргытылды.